Assalamu alaikum. Degende adаттагыдай ар кайсынан баштап анан негизги темага өтөлү. Күнү кече биздин мамлекет тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев жөнөтүп жибериптир биздин мынау Казакстанга Россиянын делегациясы, Путин баш болуп чоң делегация, үлкөн делегация келген экен. Анан таң калыштуусу, анан Орто Азиянын тарыхында биринчи жолу менимче. Ушул орус болгону, оруска, Россияга өткөн 19-жылымдан бери казактар биринчи кошулган, андан кийин Кыргызстан, анан калгандар кошулган. Ошол тарыхта биринчи жолу ушул орус делегациясына айрыкча мен көргөн социализмден бери деп айталчы болуптур. Өзүнүн тилинде сүйлөп кабыл алган. Казакча сүйлөп кабыл алып атат. Касым-Жомарт Токаев кабыл алып атат. Баары жанагы наушниктерди издеп, таң калып Путин баш болду. Анан бер жакта залды көрсөтүптүр. Айрыкча мынау Лавров мырза аябай таң калып атат да. Таң калгандан мурун ал кишинин дидарынан ушундай аябай нааразычылык, ачуусу келгени көрүнүп турат. Эми Лавровдагы биздин мынау жайында мамлекеттик тил конституциялык мыйзамы кабыл алынбады бизде. Абдан чоң кыйынчылыктар менен, кыйынчылыктар деген ушул мына депутаттардын талкуусунда да көрүндү, элдин талкуусунда да көрүндү. Эл колдоду албетте, жалпы эл масса колдоду. Бирок кээ бир баягы балтанын сабы жыгаш дегендей айрыкча киргиздер каршы чыкты. Катуу каршы чыкты. Ар кандай мына мамлекет тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиевди шылдыңдап жек көрүү менен дагы жазып атышты го постторду. Анан эми бул өзү мыйзам ченемдүү, убагы келмек турсун. Мынау көп жерде айтып жүрөм, мен деле жазып жүрөм. Биздин кыргыз тил эне тилибиз. Өзүбүздүн мекенибизде образдуу салыштырып айтканда кайберендин кейпин кийип баратканда. Мына кызыл китепке кире турган кайберендер бар го. Шунун кейпин кийип, же болбосо ары барганда мына Арал деңизиндей соолуп бараткан акыбалда эле. Мына ошол албетте президенттин азыркы президент Садыр Жапаровдун демилгеси, ал киши бийликке келген эле 2 жолу, 3 жолу нарк насил боюнча указдарды чыгарды, буйруктарды чыгарды. Ошол нарк насилдин башаты тил. Тил саясаты. Тил эң биринчи сөз болгон тил дейт. Анан эми муну татаалдаштырып, жөнөкөйлөштүрүп, эжелеп айтып отуруш керекпи? Тил болбосо эл да болбойт. Эл болбосо мамлекет болобу? Анда бир орусча айтканда смешанный. Ар кошкондон бир кошкон. Америка болсо ал канча жылдан бери жанагы формация болуп көп тилдүү көп элди бириктирип, аларда бир негизин англис тили негизги англис тили рол ойноп, ошону англис тилинин айланасына бириккен, бир тилге бириккен алардагы. Бүгүнкү күндө Америкада тил, англис тили бир туу, бир гимин. Гимин десе англистин агыбы, карасыбы, көгү баары ыйлайт имиш. Эми мына тилди ошол биздин кабыл алып аткан учурда көрдүк. Мамлекет тилди кабыл алууда кандай каршылыктар деп атпайбызбы? Каршылыктарды сырттан көргөндөр билбейм, эми биз арасында аралашып, мынау абай салып, мынау кухняга орусча айтканда ашканага аралашканда көрөт экенсиң. Муну жалпысынан айта берет экенбиз. Эми биздин тил ушул 1989 кабыл алынса дагы өз жерибизде, өз элибизде байыркы Манас, улуу Манас тарыхый эпосун жараткан, сөз баккан, сөздү окко теңеген элде ушундай акыбалга түшүп калышына өзүбүз, ошол өзүбүз өткөн доордогу жетекчилерибиз, ошондон берки жетекчилерибиз. Эми аны кесинде Турдак Мусубалиевди дагы ушул коркоктугун тактак экендигин айттык. Ал кайран кишинин эмгеги өчпөйт.
бирок тилге жасаган, рухка жасаган жалтактыгы. Андан кийин Акаевди ким эми ушу расмий тилди киргизди. Мына расмий тил канча тормуз болуп келди биз. Азыр да тормуз. Бирок ошону кыйгап өтүп, азыр кичине жандануу мына экинчи жарым жылдан бери мына жандануу пайда болуп атат. Эми муну эл колдош керек. Мыйзам же болбосо президент же болбосо ошол комиссиянын эле иши менен бул алдыга жылып кетпейт. Муну эл намыска келиш керек да. Мына көчө Касым-Жомарт Токаевга рахмат десек болот. Ошол Казакстанда өзүнүн жүзүн көрсөттү. Лидер экенин. Андан мурун ушу Лавров мырза кайшы айтты го бизге. Атайын публично чыгып, эми Лавров айта турган сөз эмес, ал кишинин кысматы оорду, ошого туура келбейт, идеолог болбосо, ал тышкы иштер министри. Ошо киши кыргыз тилин жана конституциялык мыйзам кабыл алып атканда реакция берип, абдан бир капа болуп тескери мамиле жасады да. Ошол кезде эмне болот деп турганда, мен эми ал жөнүндө көп сүйлөдүм. Биздин ага чейинки мамлекеттик катчыбыз бар эле жооп бере турган, тышкы иштер министри бар эле жооп бере турган жок. Алар кайсы бир саамыктатып, убакытты созду, айтор президент Садыр Жапаров өзү жооп бергенге туура келди. Өзү жооп берди. Батылдык менен, сабырдуулук менен жооп берди. Ага биз ыраазы болдук убагында. Ошо менен ал жактан жооп болгон жок. Президент айткандан кийин. Анан мени кечээ ошол кубандым. Мына эгизибиздей болгон эл Казакстан башталды. Процесс пошел деп баягы көп мен мисал келтирем Горбачевдун сөзүн. Кетти. Эми бул тил боюнча биз ачыкка чыктык да. Мындай айтканда. Баягы шовинисттик орус элинин эмес, орус чиновниктеринин, орус бийлигинин шовинисттик саясаты кандайдыр бөгөт коюлгандай болду да. Орус эли ал биздин тамырлаш, тагдырлаш, байыркыдан достук мамилебиз бар эл. Ал эч кандай тан албайбыз. Аларга биз муктажбыз орус эл менен бирде достугубузду улантканга, түбөлүк дос болуп жүргөнгө. Ал эл тигиндей мындай маселе жок. Мынабы биздин жоголуп бараткан тилибизге бир жандануу пайда болду деп. Шуну кут болсун деп элибиз колдош керек. Анан мен негизги теманы кыска айтайынчы бүкүлү. Мына Бакиевтер жөнүндө айтып атат. Эми ушу чыгып атат. Эми бизде Бакиев жөнүндө андай эле, мындай эле деп кош баракаттуу, эки анжы, бир чечилбечүдөй маселелер айтылып келатат да. Бакиев аны актаган адвокаттар да көп бизде. Ага кандайдыр бир ошо кезде акырдан жем жегендер, Бакиевдин жакшылыгын көргөндөр, ошо кездеги кадрлар, ошо Бакиевдин кадрлары көбүнчө. Анан дагы трайбализмди ойнойт да бул жерде. Ала кандай кыргыз элин биз жакшы билебиз. Анан ошо Бакиевди кандайдыр актагысы келген. Мындай айтканда катмар бар. Эми көчө Бакиевдин эмне кылып жүргөнү, ошол Минскиде дагы эмне кылып жүргөнү муну айкындалып атпайбы? Бакиевдердин алдамчылыгы да. Эми аны жашып бүткүл дүйнөгө чыгып атпайбы? Жана паспорттор, 2-3 паспорт атын өзгөртүп, анан 2-3 аялы бар эле деп ушуга чейин дүйнөгө чыгып, ушундай адамдар бизди башкарган. Мен иронияны тамаша иретинде айтып жүрөм, Бакиев бөйрөгүм кайда дегенде эле мен түңүлгөм Бакиевде. Бөйрөгүм кайда экенин эмне билдим деген кишилер да. Тезек тергиле деген киш. Эми шорду эл дейли, шорду бизди, биз шоркелдей бизди кимдер гана башкарган жок буга чейин. Кимдер гана башкарган жок. Анан эле өткөндө анан сын айтсаң эле анан мындай деп анан жактоочулар көп. Айрыкча менин калемдештеримдин арасында ушул дөпүрөс ой жүгүткөн бир адамдар көбөйүптүр да бизде. Эки жерде 2-4 дегенде да булаңдата беришет. Биз алдыга жылыш үчүн артыбызды ревизиялашыбыз керек. Такташ керек, баа бериш керек. Кимдер башкарган бизде? Акаев деген, Бакиев, Роза Отунбаева, Атамбаев, андан берки Жээнбеков, ушуларга баа берилүү керек. Коомчулукта баа берүү керек. Ревизиялоо керек алдыга жылыш үчүн. Анан азыркы бийликке дагы ошол оюбузду айтышыбыз керек. Тике карап. Аларга да бул жардам болот, өбөлгө болот, алдыга жылганга чоң мектеп болот, жол болот. Эл коомчулук деген ошол да милдети бар да.
Talkan soğunganda ele toylorda жүрө берсе geçiş öyle. Bir paket yönetip, bir ustukan yönetip, bir eski bir emeler, baylar, deputatlar çay verip koysalar şolardı makta öyle, şunda öyle yürü ol öyle. Geçip koyuyorlar oraya etsem, yürü ol öyle жүрөбүз bargaç yerde. Haң sesimdi 21-кылымдын адам задасындай ой жүгүртүү керек, баа берүү керек өткөндөргө. Мына Бакиевдин кылып аткандары, өзү эле кылбай, бала чакасынан өтө туугандары, жанагы инилери дагы ошондой ойноп жүрөт экен. Ал Минск акча берип атабы аларга, же Белоруссия акча берип атабы. Анын жарында жана Урутский деген атты жаманып алып, дагы бизден кеткен шылуун жүрөт. Мына кыргыздар кандай кетип атат дүйнөгө. Аны бер жактан отуруп алып жактайт. Намыс ар болуу керек туугандар. Анан кийин эми экинчи мынабу Азирет Осмонов деген жигит Өмүрбек Текебаевден Германиядан бир жакшы кызыктуу интервью алган экен. Мен ошол жөнүндө айтайын деп атам. Азил мына көңүл ачуу үчүн бир жер Салижан устатым сыяктуу бир көңүл ачуу Азил аралаш айткым келет да. Текебаев Өмүрбек мырзага абдан жарашат экен элчилик. Мен ушундай дедим. А кишини мен элдин баары эле көбүнчө мына же чын эле ошол чын жүрөгүнөн колдоп атышабы, же атайын уюштурулган бир колдоочулары барбы? Айтор берки постторун окусам, колдогондор аябай эле укмуш элжиреп, Текебаев бирден бир адам болчу, аны баалай албадык, Текебаевдай киши болобу, Текебаевдай саясатчы жок деп эле жазгандардай. Мен устаттарымдын айткандарын мисал кылайын. Мисал үчүн биринчи Кубатбек Тусубалиевдин бир тамаша кеби бар. Илгери Асабада иштеп атканда. Суроо берип атат, Текебаев жөнүндө кандай ойлойсуз десе, а киши айтып атат, Текебаев мыйзамыңар Текебаев жазат экен, аны аткарган бир киши жок деген да. Түшүнүктүү да. Текебаев конституциянын атасы деп жүрдүк. Эми Текебаев bir ойлоп чыгарып, конституция дүйнөдө жаңыдан эле Кыргызстанда болбастан да ойлоп чыгарса атасыз дейт. Конституцияны канча өзгөрдү? Эгерде мыкты конституция болсо бизде өзгөрбөй ошо боюнча келет эле да. Аны өзү дагы ошолор кызыктар болуп, жана партиялык тизме дегендерди кийирди. Баягы эмне болот дегенде өзү ошолордун курмандыгы да болду, өзү куулангандын дагы. Партиялык тизмелерди кийирип, спикер болом деп. Анан кийин мынабу башында мен тиги пахта терген жаш кезинде пахта терген өзүм. Нокенде. Андай Ленин району болчу да, Ош бизнесин окуп атканда абдан оор жумуш. Мен үчүн оор жумуш эле, мен келедейден оор кара жумуштун баарын эле жасап чоңойгом айылда. Бирок пахта териш өтө аяр, норманы толтура албайм. Абдан бир тозок эле да мен үчүн пахта терүү деген. Ошол Өмүрбек мырза биринчи айылда мугалим кезинде, ошол СССРдин кыйрап бараткан кездеринде да, кайра куруу келгенде, айылда пахтага, ошол пахта тергенге балдарды чыгарбай, ошого протест кылып көрүнгөн. Ошондо биз угуп алып, газетке чыгып алып, басма сөзгө, абдан мен сүйүнгөм, ушундай жигит бар экен деп. 1-2 жаш менден кичүү. Анан Асылбек деген жакшыны болчу, маркум болуп кетти. Биз мына Кыргыз рухунда Султан Раевдин газетасында бир азыраак чогуш иштешип калганбыз, сырдашып. Жакшы, мыкты жигит эле. Арты кайрылуу болсун. Эми ал Асылбектин да Куран окуп барган убагында. Асылбекте тиги баягы 2005-жылкы революция деп коелучу. Ошо кезде да баргам Асылбекке. Өтүп баратып тиги Жалал-Абадка, ошонун алдында, революциянын алдында Карбалас Бакиров, Бакбур Аленов болуп Ошту кыдырган, ошо дүрбөлөң болуп турганда, үйгө жатып албай көрөлү деп. Ошондо Асылбектин колун кармап кеткем. Анан кийин өтүп кетти таң көрө. Эми мына ошо пахтага чыгарбай балдарды протест жасаганын колдогом. Андан кийин биринчи чыкканда тикенектей болуп абдан чыкты. Ага Уда мына Адахам чыкты. Адахан мырза дагы ошол кезде Уда чыгышты. Текебаев андан бери эмнелерди көрбөдү. Саясатчы ошондой болот эми. Саясатчы ошондой даяр болуш керек көргөнгөчү. Ошонун баарын көрдү. А саясатчы болбосо саясатчы ким эле саясаттын башына оңой олтон келди. Мына дүйнөлүк
Men mına жерге belgilep koydum. Misal üçün Atatürk. Atatürk oңой geldi. Atatürk деген эмне деген турмушту көргөн. Стержинде ол bir oyundan жазбай Atatürk ошон үчүн тарихта калды. Мына Шарль де Голль Франция, Дэн Сяопин Кытай, Ли Куан Ю мына Сингапур, Саакашвили шунун баары азап тозок менен келди. Азап тозокту көрдү. Акырына чейин турган кишилер ушул. Анан тияка жибербейсе, бияка жибербейсе оюн өзгөртпөйт. Мына кечээ мен Текебаевка баягы күлкүм келгени бир чети нааразы болгонум да. Жаш жигит жакшы суроолорду берип атат, жанагы Азирет деген. Бул саясатчы жаштарга эмне деген өрнөк айтасыз? Азыркы бийликке кандай баа бересиз десең, менин кысматтык этикама туура келбейт деп кууланып атат да. Баа берип кой да, жөн эле жакшысын жакшы де, жаманын жаман де. Жаштар ошондой оосунан уккусу келип атат. Анан ал жерде мындай же жүрөгү түшүп калганбы, же жайлоодо көңүлү жакшыбы, аны айткысы келбейби? Жайлоодогудай курортто жүрөт да маселени. Кут болсун дейм мен. Ал жерден эми ошо тажрыйбасын пайдаланып, жакшы инвесторлорду алып келип, бияка эле келгиле деп жаштарды аяк эле азгырып чакыра бербей. Ата мекенде мына жерде, Ала тоодо немистердин жеринен эмнебиз экен биздин? Ушул жака алып келип, ошолордун методикасын, ошолордун окута турган кишилерди жиберип бияка. Жерибизде жаштар жерибизде өнүк туруп, жерибизде алып келип, мынабу Ала тоонун кыртышында өстүрүш керек баарын. Ар жака шамалдатып эле ансы деле кыргыздардын 4-төн 5-тен бири тентип жүрөт сыртта. Анан ошондой суроолорго так жооп бербейт да. Жооп бербейт, Текебаевдин өзүн билип калдык да биз дагы. Анын кандай кылтыңдаган иштери бар, саясаты бар экенин. Эми кезинде мына матрешка саясаты деп Бакиевдер абдан катуу эме кылды. Анда колдоп жүрдүк. Анда да Бакиевдер өтө эмелерди жасады. Алардын баарына жооп берди. Ал эмес жанагы аялдар менен ойногондон өдө көрсөттү го. Анын канчасы чын, канчасы жалган, кийинен өмүрүн өтүп аткан башыңыздан өткөргөндөрдү жанагы көргөндөрүңүздү айтып бербейсизби деп сурай бербаса, Масалиевдин балдары турат, же болбосо Бекмамат акенин балдары, Берки Сыдыков анын балдары бар деп айтпайт да. Эми жаштар уккусу келет да, эмне анын эмнеси бар экен? Мына ошол маданият түрдө нарктуу биздин ошол жаштар үлгү ала турган кишилердин кылык жоруктары, мамилелери, өзүнүн адат салты, наркы жөнүндө айтса эмне үчүн болбойт экен? Кемчиликти кемчиликте айтыш керек. Мына мындай болгон ал киши, ал мындай болгон, маданияттуу түрдө, нарктуу түрдө айтуу керек да. Текебаевдин оосунан уккусу келип атат жаштар ошону. Жок, айтпайт. Айтпайт, кандай айтат? Анан эми мен кыскартып айтайын, аман болсун, башынан көптү кечирди, бирок мындай да баягы бул жерде постта жазып атат, көзүм көрбөсө орой бирөө салыштырып атат, көчүгүмдү бөлүп жүрөсүң болуп жүрөт Текебаев деп бул пост жазып атат. Ошо сыяктуу эле айтыш керек. Текебаевден күтөт. Аны орой кыйкырып өкүрбөй эле Текебаевди мындай сыртынан көргөндө аябай маданияттуу тигибу деп көрөбүз. Мен мынабу Алмаз Атамбаевдин убагында камалды бул киши. Мен бардым ошол мынабу УКМКнын эми имаратына эл котолоп ошондо жүргөндө мен да жүрдүм. Бирок ошондо мен түшүнгөм да Текебаевди жанагыдай бир серьезный адамдар колдобой калган түшүнгөм да. Ал себеби ошондой орусча айтканда кидайт этет экен да көп кишилерди. Мына жанында жүргөн, өткөндө мен тамашалап Өмүрбек Абдрахманов. Ал киши костюм алып бердим деп жүрдү. Ошого чейин түшпөдү бул достор. Чын эле ошондой күйгөндөн айткандыр да. Аната Аманбаев жөнүндө айтып койсом, тиги Өмүрбек байке айтып атат, "Ой, ал зөөкүл болчу, анан тигиндей болчу" дейт. Анда мен жооп берип атам. Эми Текебаев досуңар экөөңөр эмнени кыйраттыңар депчи. Ошондой эле сөз да. Анан алар деле сөгөт, өткөндү сөгүшөт. Социализмди сөгүп келишти. Бизде кана алдыга жылдырганы, кана акырына чейин Манделадай туруп бергени. Саясатчы деген турат аягына чейин. Анан мынабу Текебаевда чоң бир көргөм да мен өзүнүн немелерин угуп, тияк-бияктан журналист катары билесиң. Абдан эгосу күчтүү киши. Муну текеберлиги. Анан эгосу ошол түйүнө жеткен бул кишини. Чыгарбайт. Жана Салижан аке да туура айткан. Түбөлүк президент деген бул киши.
Kандай anıktama? Ya adam özünü özgörtpey жүрүш керек. Мейлі ошол жерде жүрөбү, анан ал ошончо мен ал баланын акчасына боормор, тайын барып алып, ошол жакшы интервью. Текебаев эмнени айтты гана, мыкты деп бер жакта мактап атышат. Кана бир иштиктүү бирдемени жалпылаштырып эле кооз бирдемени айтат. Бүгүн бизге чындык керек мамлекетте. Абдан чындык керек. Биз мактана турган акыбалда эмеспиз. Оожалып жаңыдан процесс кетип атат. Мына каралар менен күрөш жүрүп атат. Чоң коррупция менен күрөш жүрүп атат. Башталды. Эми ушул жерде чындыкты айтып тазалануу керек. Ошондо мынандай Текебаев окшогон тажрыйбалуу, акыйкатты айта билген кишилердин сөзү керек. Ал ошол эле сөздү жетиги азыркы бийликти шубап эле каршы чык деген сөз эмес. Ошол фильтрлөө керек өткөндү. Туурасын акты ак деп, көктү көк дей турган учурлар келди да. Анан буяктагылар тойдон башы кутулбайт. Тияктагылар болсо ошо жайкап эч нерсе айтпайт. Мына ушундай акыбалыбыз. Анан ошон үчүн көп эле мен мынабу бизде ушунчалык мындай бир тумандаган, ушундан кутула албайбыз да. Мынагы берки YouTube, анан бер жагын карасаң деле ушул журналист, редактор болуп жүргөн, анан бир көп жазган немелер бар да, мен атын айт десеңер айтып берейин. Күнү эле чыгат, акылдуусун эле чыгат, анан Матраевди мактайт, жетиги башкасын мактайт, анан трайбализм бар бул жерде. Андан чыгыш керек өзү. Чыгыш керек да азыркы бийлик жасап атканда эл да ошо кыймылдаш керек. Анан бийлик да ошо бекемделет. Улам курсу күчөйт бийликтин. Эл камырабай тойлордо жүрө бербей, мына эки дос ачыгын айтайын, баштап атабы күрөштү. Ошону колмо-колдоп башташ керек, анан курс да өзгөрүлбөйт. Анан алар дагы ажыдарга айланбайт кийин. Улам туурасын айтып туруш керек, чыгыш керек, колдош керек. Атамбаев деле катуу келатып эле ажыра канча көрдүк, ажыдарга айланып кеткендерин канча көрдүк. Сооронбай мыкты келатып эле анан шайлоо болгондо эле талп дей түшпөдүбү. Ошол сыяктуу да. Ошондой эл реакция берип, айтчу кишилер айтып турганыбыз жакшы болот. Бул биздин өнүгүүбүзгө али муз ордунан жылды. Биз жалпы ошол өнүгүү пейилибизди оңдоп, анан пейилге жараша да чындык менен сын катар жүрүш керек. Ошондо бизде өнүгүү болот. Аманчылык болсун. Аманчылык.